Алтынбек Таирович. Рахмат, Ламбердович. Şu таза су маселеси боюнча да, таза суга деле көптөгөн каражат сарпталат экен да, көптөгөн каражат келет экен. Мына Сузак районуна караштуу Көк Арт айыл өкмөтүндө Жоон Күнгөй деген айыл бар да. 19-жылы проект кирген экен. Проектти ишке ашырып, мына азыркы күнгө чейин ошо проект бүтпөй турат экен да, акырына чыкпай. 25 миллион сомдук проект экен. Проекти Осо Мусай аркылуу проект түзүлгөн экен. Бекстрой организация Осо Бекстрой аркылуу ишке ашырылган экен да. Мына бүт турбалары айылдарга чыгарылыптыр. Ар бир үйгө чыгарылыптыр. Бирок бул проектте скважина каралбаптыр да. Неге бул түшүнүксүз? Бул кандай проектировщик буну кандай проект менен кылды? Түшүнүксүз болуп атат да. Мына арадан 6 жыл убакыт өтүп атат. Проект бүтө элек да. Маалыматыңыз барбы ушу боюнча? Тайрыш, бул боюнча мен маалыматым жок. Гостройда жасалган негизичи. Ошо бүт азыркы акыркы жасалып аткан иштер Гостройда калды. Ошолор до конца давать этишет да. Биз жаңы проекттерге жооп берип атабыз азырчы. Мен аны дагы калп кылбайм. Уточнить этейин дагы сизге берели маалымат. Мен өзүм ошол таза суунун директору менен келип кат түрүндө дагы ОЗЭКи да ишке айтып кетели. Антпесе мен ошо таза суу менен 5-күнү сүйлөшкөндө бардык жасап алгандардын бардыгына жооп берилди десем жооп берилди. Анткени себеби бул жерде суу чарбасынын өзүнчө зам министр тейлейт. Ошо аркылуу да кете берет. Менин аркылуу кеткен эмес, ошондуктан мен сурагам да. Бирок контролдо силер тараптан да турабы проекттерде. Мына 6 жыл болуптур бул проект киргенинечи. Бирок акырына чыкпай атат да. Бунун астында ошол организация Бекстрой деген скважина чыгарган экен. Скважина иштептир дагы азыркы маалга токтоп калыптыр да. 3 жыл болду, 4 жыл болду, скважинасы да токтоп калыптыр. Бул ызысканияларын кандай кылат? Ошо бүт проектировщиктер дагы бир сыйра сүйлөшүп, бир жоопко тартыш керек же кандай? Неге бул скважинасы жок ошо проектти түзгөн да? Азыр ошо бир эле скважина жок. Целый проект турат да, 30 миллион сомдук. Биз муну бир сыйра мониторинг жасап, изилдөөнү жүргүзөлү. Эгерде мындай күнөөлөр кетсе, биз ККМБга, прокуратурага беребиз. Азыр ошондойлорду жүргүзүп атабыз биз негизи. Кагаз түрүндө жооп берип койсоңуздар ушуга чоң рахмат.